Талас районунда бир айдан алда 7 машина транспортчусу ажыратылды. Техникалар райондогу электр фондунун каражаттарын сатып алды. Таластыкта план комиссарынын айтымында транспортко катышып келди. Талас районунда 170 миллион сомдук өнүктүрүү фонду бар. Анын каражаттары райондун социалдык экономикалык абалын жакшыртуучу долбоорлорду каржылоого жумшалат. Көкөй айыл өкмөтү фонд аркылуу МТЗ 92 үлгүсүндөгү экскаватор сатып алышкан. Аны иштетүү менен көп маселебиз чечилди дейт айыл өкмөттүн башчысы. Айылыбыздын арыктарын тазалаганга, мусорларды чыгарганга, таштандыларды ушул таштоочу жайга алып барганга, элдин керегине жарап, мынакей кум шагыл топурактарды ташыганга, ошондой эле көчөлөрүбүздү тегиздегенге абдан чоң салым кошуп атат. Айыл чарба техникаларын райондогу дагы 7 айыл өкмөтү сатып алган, жана баары машина трактордук станцияларды ачып, аны иштетишүүдө. Бүгүнкү күндө жасап жаткан ишин башка айыл өкмөттөрүнө үлгү көрсөтүп, анын пайдасын айтып беришти. 8 айыл өкмөтүнө техника сатып алып, 7-өөнү МТС уюшулду, счеттор ачылды, элге кызмат кыла баштады. Анын ичинен мынакей бүгүнкү күндө ошо жалпысынан 54 миллион сомго ушу техника, 40 единица техника сатылып алынып, бүгүнкү күндө кызмат кылууда. МТС'ин кызмат көрсөтүүдөгү акысын айылдык кеңештер белгилеп беришет. Баасы жеке тараптардан кымбат болбойт, тескерисинче 400 сомго чейин арзан. Техникалардын муниципалдык ишканалар алдында ачылышы убагында эгин жыйнаганга чоң жардам болду дешет таластыктар. 90-жылдары айыл чарбасы Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 32%-ын түзгөн. Бүгүнкү күндө көрсөткүч 17%-дан аша элек. Өлкө экономикасын айыл чарбасын өнүктүрүү менен гана көтөрө алабыз дейт депутат Мирлан Бакиров. Бүгүн биз Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү катары дагы айыл чарба продукциясын сыртка чыгарабыз деп турабыз. Аны үчүн заманбап техника, аны үчүн себоборот, аны үчүн асыл тукум, аны үчүн айыл чарбага түздөн-түз өзгөчө көңүл бурулуш керек. МТС ачууда бүгүнкү замандын талабы деп бүгүн семинардын темасы дагы баса белгилеп турат. Ар бир айыл өкмөттө МТСтерди ачуу демилгесин парламенттеги Өнүгүү прогресс фракциясы демилгелеп, бул боюнча өкмөткө тапшырма берген токтомду парламент кабыл алган. Ошол токтом негизинде бүгүн мына ушул МТС ачылып атат. Буга чейин биз мындай машина трактордук станцияларды Чүй областында 2 айыл өкмөтүндө ачтык. Азыр мына Талас областында 7 айыл өкмөтүндө ачылган турат. Андан тышкары 80 айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө заявка түшкөн. Аймагынан ген чыккан айыл өкмөттөрдүн эсебинде акча каражаттары каралган. Буга чейин ал каражаттар эч кайда иштетилчү эмес. Парламенттин тапшырмасы өкмөттүн токтому менен ал каражаттарды айыл өкмөттөрү пайдаланууга шарт түзүлүп, МТСтер ачылууда. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Талас.